Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Баарыбызга белгилүү болгондой, мына 2018 жылдын 30 январында Ош базарында өрт кырсыгы чыкты да. Андан кийин бир ай өтпөй эле кече күнү ушул 5 март күнү кайрадан эле ошол жерде кайра өрт чыгып отурат. Ошол өрттөн жабыр тарткан жеке ишкерлер бүгүнкү күндө арыз менен кайрылыптыр да маңачы. Алардын айтымында ошол базардын ээси ошол кандайдыр талаш тартыш болуп ушундай өрттөр чыгып атат деген сөздөрдү айтып атат да. Ашырбек Мойдунович, өткөндө эле ушул өрт чыкканда жакшы бир текшерүүгө алып, жакшы иштерди алып барыш керек эле да. Мына экинчи жолу өрт чыгып атат. Эгерде дагы ушул жакшы текшерүүлөргө, ушул жакшы жыйынтыктарга чыкпай турган болсок, эртең кепилдик бере албайт, дагы үчүнчү жолу ким ал жерге өрт чыгарышынычы. Андан тышкары ошол мен айткым келет, ошондой базар болобу, борбордук ошондой точкалар болобу, ошол жерлерге сөзсүз жана видео камераларды орнотуш керек. Мына бүгүнкү күндө ким өрт койгонун, кантип өрт чыкканын бүгүнкүгө чейин аныктай албай жүрүшөт эмес, чынын айткандачы. Анан ал жерде биздин ошол жеке ишкерлер жабыр тартышып атат. Алар айтып атат, биздин алдыбыз дейт, 1,5 миллиондук товарыбыз бар эле сомдук дейт. Арты дейт 300 000 сомдук товарларыбыз бар эле дейт. Баардыгы күйүп кетти дейт. Биз аларды кантип ордуну толтурабыз дешип атат. Алардын көпчүлүгү ошол кредит алган экен банктарданчы. Биз кредиттерибизди кандай төлөйбүз деген суроолорду коюп кат жөнөтүшүптүр да. Ошондуктан ушул өкмөткө жеткизип, ошол жерде ушул жабыр тарткандардын чындыгында эле документтерин иликтеп, кимиси салык төлөп атат, кимиси аренда платасын төлөгөн ошол жерде. Ошолордун баарын териштирип, бир жардам көрсөтпөсөк болбойт алардычы. Жок дегенде ошол банктан кредит алса, ошол пайыздарын убактылыча токтотуп туруш керек. Же болбосо кимде күнөө болсо, ошолор күнөөлөр жардам берсин да. Эмне үчүн базардын ээси тартылбайт мисалгачы жоопкерчиликке? Алар айтат, биз күн сайын дейт, жана кароолго акча чогултабыз дейт, башкачылардын төлөмдөрүнүн баарын төлөп турсак дейт. Ошо базардын ээси жоопкерчиликке тартылыш керек да чындыгындачы. Ал жеке ишкерлерде эмне күнөө бар? Мына 2 жолу өрттө калып, канчалаган зыян тартып отурушат да. Ушулардын жакшы бир иликтөөлөрдү жүргүзүп, текшерүүлөрдү жүргүзүп, жана айтып кеткен ушул кандайдыр бир жардам боло турган болсо, өкмөт тараптан жардамдарды көрсөтсүн ушунчу. Рахмат.